милдетин аткарганы жакты. Чынын айтыш керек. Башталганда эле кичине катуу кирип кеттиң, а так негизи эми аны оңдойсуң да. Сен даярылыгчы экенсиң. Сен сахнада жүрүшүң дагы, ырдашың дагы бар тең жакты. Ооба, жакшы. Ооба. Гүлмира эже, сиз жанагы Жолдогай агайдын аткаруусундагы клипти мындай көргөндөй болдуңузбу? Көргөндөй болдум, азаматсың адилет. Бирок бир каалоом, кичине жумшагыраак ырдасаң. Баягы итальянецтер айткандай, белканто. Жумшак ырдаганда үнүң чарчабайт да. Мондай күч менен ырдаганда үн бат чарчап калат. Ийгилик, азаматсың. Чоң рахмат. Ооба деген жооп болду. Мен абдан сага ооба деп айтам, анан билбейм, мага жүрөгүмө жетти. Мага ушунчалык турганың, сенде Кудай сага үндү бериптир, өңдү бериптир. Турган турпатың, жасаган движениең, бул ырларга движениең деле кереги жок. Ушундай алттың, сен билбейм, мага жүрөгүмө жетти. Кудайым буйрса, мен ушул именно в таком исполнении я жду тебя на гала-концерте. Өттүр, ооба. Сен үнүң катуу чыгып атат деп атпайбы? Болгону сеники тонуң бийик болуп калса керек. Тонуң бийик болуп калганбы же тонду ылдыйраак болсо жумшагыраак чыгат да. Канчалык мындай бир сырды билдим да мен. Ырдап жүргөн менен баары бир өзүнүн тонун таппай калган учурлар болот экен, Ошондой болуп атат да, бул жерде сен өзүң тонуңа кичине, балким бир тон ылдый түшүрүп туруп өзүңө жаздырасың. Анан Чолпон айткандай, сени филармониядагы овация менен күтө турган болуп атабыз. Урматтуу